إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Урматтуу мусулмандар, жакын арада жогорку кеңеште динге байланыштуу мыйзамга ар кандай өзгөртүүлөр кирди. Ошонун арасында даават жаатында дагы, тактап айтканда дааваттагы кыдыруу маселеси, кээ бир даават кылган адамдардын термини менен айта турган болсок, гаш маселесине дагы токтолуу болуп өзгөртүүлөр киргизди. Жаңы мыйзамдын долбоору боюнча кийинки ошо даават жаатында элдерди үймө үй кыдырып гаш кылуу тыюу салынат деген маселе көтөрүлүп, бул мыйзам биринчи окууда кабыл алынды. Мунун натыйжасында соц тармактарда көптөгөн адамдар өздөрүнүн нааразычылыктарын билдирип, кээ бирөөсү катуу чектен чыгып, кызылбандуулукка алдырып, бийликти сөгүп, президентке асылышып, кээ бир дин өкүлдөрүнө асылып, дин гос комиссиясына асылышып, булардын иши бүттү, дааватка каршы болушту, кээ бирөөсү катуу кетип, эки жүздүү болушту деген ар кандай ушундай агрессивдүү сөздөрдү айткан адамдар көп экен. Ошондуктан ар бир мусулман колунан келишинче мамлекеттин тынчтыгы үчүн, эл жердин тынчтыгы үчүн өзүнүн салымын кошуп, колунан келген иш аракеттерди жасаш керек. Биз дагы колубуздан келишинче ушул даават жөнүндө же болбосо ушул мыйзамдын тегерегинде кыскача сөз кыла кетели. Мына ушул жерде байкасаңыздар, дин комиссиясынын өкүлү ушул мыйзамды көтөрүп чыкканда, бул мыйзам эмнеге багытталган? Бул мыйзамдын багыты эч качан дааватты тыюу эмес. Бул мыйзамдын багыты болгону дааватты иреттөө максатында кылынып атат деп ачык айкын баяндады. Бирок тилекке каршы ошого да карабастан кээ бир адамдар булар бузулуштуу, дааватты тыйган атышат, Аллага каршы иш кылып атат деген ушундай мааниде сөздөрдү көп айтып жатышат. Албетте, урматтуу мусулмандар, бул такыр туура эмес. Бул жерде эч качан дааватты тыюу деген сөз болгон жок. Дааватты эч ким тыя албайт. Анткени бул даават исламдын өзөгү. Балким исламдагы эң жакшы ибадаттардын бири бул даават. Пайгамбарлардын вазифасы. Ислам дини ушу даават аркылуу таралат, даават аркылуу элге жетет. Анан кантип мусулман адам ушу ислам дааватын тыйсын? Бул жерде тыюу жөнүндө эч качан сөз болгон жок. Болгону ушу дааватты иретке келтирүү жөнүндө гана сөз болду. Албетте, биздин дин иреттүүлүктүн дини. Жашообуздун бардык булактарында, диний тармакта дагы иреттүүлүк өзүнүн мыйзамы бар. Альхамдулилля, мамлекетибиз өнүккөн сайын, алдыга жылган сайын дин жаатка дагы көңүл буруп, ушуну иретке салып коелу деген максаттан ушул мыйзамды көтөрүп келди. Мына ушул жөнүндө ушул маселеге арнап сөз кылып атабыз. Демек, бул мыйзамдын максаты, урматтуу мусулман туугандар, дааватты тыюу эмес, дааватты иретке салуу. Эмне себептен ушу дааватты иретке салуу деп бул маселе көтөрүлдү? Анткени билесиздер, көпчүлүк элде ушундай түшүнүк кирип калган: даават, өгүт насаат иши, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу десе, көпчүлүк адамдар, айрыкча карапайым адамдар, кээ бир мусулман бир туугандар кылып жүргөн 3 күндүк, 40 күндүк же 4 айлык дааватты түшүнүп калышкан. Жана ошонун ичиндеги система гаш жана ошого окшогон башка мындай милдеттүү түрдө же болбосо системага айланып калган бир түшүнүктү даават деп элестетип калышкан. Албетте, динден илими бар, динден кабары бар адам, динди үйрөнгөн, Куранды үйрөнгөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн окуган, алдыңкы алымдардын өмүр баянын окуган адамдар мындай түшүнүктө болушпайт. Анткени исламдын дааватынын майданы кең. Адам колунан келсе, эгерде ошого жетиштүү илими бар болгон болсо, телевизор аркылуу даават кылсын, радио аркылуу даават кылсын, китеп жазып даават кылсын, бирөөнүн досунун үйүнө барыппы, туугандын үйүнө барыппы, көчөдөн бирөөгө жолугуп калыппы даават кылса, аны эч ким тыйбайт. Бул ушундай тартипте болуп келген. Жана ошондой эле барыңыздар билсеңиздер керек, мына Кыргызстан эгемендүүлүктү алып, ошондон баштап 91, 92, 93 жылдары
мындай чүнүктөгү азыркы биз түшүнүп аткандай чүнүктөгү даават болгон эмес. Тагыраак айтканда 3 күндүк, 40 күндүк, 4 айлык гаш деген системадагы даават болгон эмес. Кадимкиде элдер мечитке барышып, намаздарын үйрөнүп, араб алифбесин үйрөнүп, ошонун негизинде жакындарына, туугандарына жеткирип дин тарап келген. Альхамдулилля, ошо баарыбыз эле кичинекейсиз ушул нерсеге күбө болгонбуз. Муну мен кичинекей кезимде так эстейм, биз мечитке барганда мындай чүнүктөгү биз дааватты көргөн эмеспиз. Кийин гана ошо Пакистан жана Индия тараптан ушундай чүнүктөгү даават келип, анан биздин элге тарап, анан ошонун натыйжасында көптөгөн карапайым элдер ушул даават деген ушу деп гана чүнүктө калып калышкан. Ошондуктан мусулмандар илимий деңгээлдерин көтөрүп, чыныгы даават деген эмне, пайгамбарыбыз кандай даават кылган, ошону изилдеп билиш керек. Анан ушул биздин мыйзамдагы ошо тыйып салынып аткан нерсе, ошо дааваттын ичиндеги жана системалашып калган кыдыруу. Бул жерде адам баласы көчөдө кетип баратып, бирөөгө жолугуп калып, бирөөнүн үйүнө барып калып даават кылган айткан жок. Атайын система болуп калган. Мечиттерге уюшулуп, бирөөлөр дайындалып, бирөө зикирге отурсун, баланчадан барып келсин, түкүнчөдөн тияка барып келсин деп, ошонун иретке салышып, мыйзамдаштырып, система болуп калган гаш жөнүндө айтылат. Кыдыруу жөнүндө айтылат. Мына ошол тыйылат деп. Андан башка дааваттын жолдору тыйылат деп эч кандай сөз болгон жок, урматтуу мусулмандар. Ошонун айырмасын билип алалы. Эмне себептен ушу системалашып калган бул кыдыруу тыйып салынып атат? Бул биринчиден мыйзам тарабынан ушу мамлекет бийлик башында отургандар изилдеп чыгып, өздөрү жеке аны кабыл албастан, жеке өкүм чыгарбастан, анан тиешелүү жакка, диний тарапка, муфтиятка кайрылып, мунун диндеги өкүм сурадык деп кабар берди. Демек, алар өзүнүн милдетин аткарып, ошо диний адистерден сурап, ошолордон жооп алышты. Ушундай нерсе барбы динде деп. Алардан мындай нерсе, ушундай системалашып калган нерсе динде жок дегендиктен, анан ушундай мыйзам кабыл алды. Демек, бийлик өзүнүн милдетин аткарып, тийиштүү жактарынан сурады. Анын натыйжасында бийликти жамандап, аларга сөз тийип, акарат кылуу такыр туура эмес. Экинчиден, ким кандайдыр бир ишти, кандайдыр бир сөздү ислам таразасы менен таразалайм деген болсо, жакшылап илим алып, анан ошол кылынып аткан иштин же айтылып аткан сөздүн тууралыгын же туура эместигин аныктайм деген болсо, илимдин эшиги ачык. Альхамдулилля, Аллах субхана тааланын Куран китеби бардык мусулмандын колунда бар. Котормосунан бери бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү которулган, хадис китептер бар. Андан кийин ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн, Алла тааланын Куран түшүндүрүп берген, тафсирлеген аалымдардын китептери бар. Хадистердин шархтары бар. Ислам аалымдарынын таржымалы бар, тарыхы бар, китептер бар. 4 мазхаб ээлеринин сөздөрү, аларды ээрчиген, карманган адамдардын сөздөрү бар. Мына ошо 1500 жыл мурунку дааваттан баштап азыркы ошо Мухаммад Ильяс Кандахлиев 1926-жылга чейинки дааватты карап көрүңүздөр, мына ошо менен билип аласыздар. Ошол убакытта ушундай тартип менен, ушундай система менен даават кылышканбы? Бул чоң суроо. Эч ким айта албайт. Биз дааватты пайгамбардан дагы, сахабадан дагы, алардан таалим алган табииндер, анан кийинки 4 мазхаб башчылары, ислам аалымдарынан артык даават кыла алабыз деп эч ким айта албайт. Жана алар даават кылбай жатып алышкан деп да эч ким айтпайт. Ким антип айткан болсо, ал чоң жаңылышка, адашууга кептелет. Анткени ошолордун мээнети менен, ошолордун аракети менен ислам аалымдары биздин убакка чейин даават келип жетип отурат. Анан жанагындай чүнүк, жанагындай системадагы чүнүк, 3 күн, 40 күндүк, 4 айлык жана гаш системалар бул ошол 1926-жылы гана чыккан. Демек, буга чейин ислам аалымдары, ислам тарыхы мындай жол жобону билген эмес. Мына ушундан эле адам баласы билсе болот. Демек, бул кийинки келген гана система. Кийинки келген системаны элдерге таңуулап, мажбурлап, мына ушул туура жол, ушул туура даават деп айтуу бул чоң жаңылыштык. Ошондуктан биз дааватты кенен карайлы. Башында айтып кеткенде, кимдин колунан келген болсо, дааватты кыла берсин, эч ким тыйбайт. Бирок илимдин негизинде, так алынган маалыматтын негизинде, Куран сүннөттүн үстүнө курулган эрежелердин, маалыматтардын, өкүмдөрдүн үстүндө даават кыла берсин. Ар бир айткан сөзүнүн далили болсун, ар бир айткан сөзү такталган болсун. Жана элдерди мына могу жолду кармангыла деп айтууга дагы адам баласында
кандайдыр бир далил болуш керек. Эгерде далил жок болсо, мына момундай тартипте, момундай система менен даават кыласың, момундай жол жобо менен элдерге түшүндүрөсүң деп айтуу аны мажбурлоо туура эмес. Ооба көп элдер айтып коет, бул деген мажбурлоо эмес, бул жөн гана тартип, андай болгон жок. Сиздер ушул системанын ичине кирип аралашып карап көрсөңүздөр, ал мындай бул системаны эч ким буза албайт жана ал жолдон чыга албайт. Ал өзүбүздүн тартибибиз дейт. Ушул жолдо гана кылыныш керек дейт. Ошондуктан менен комментарийлерде байкап атасыздар, бул гаш деген дааваттын өзөгү, гаш жок кантип даават болсун деп элдер ушундай түшүнүктө калып калышкан. Мындайча айтканда, бул динден дааваттын парзы катары билип калышкан. Ошондуктан ушул түшүнүк мына ушул мыйзам аркылуу жоюлуп атат. Даават деген ошо диндин өзүнүн мыйзамына ылайык болуш керек. Мындай таза даават ар кандай чектөөлөргө такалбаш керек. Адамдар ойлоп тапкан чектөөлөргө. Мурун кандай эркин келген болсо, ошо илим жүзүндө кылынган даават ошон бойдон кылыш керек деген ана максат көздөлүп атат бул мыйзамдын аркасында. Альхамдулилля, биздин бийлик деле мусулман бийлик. Эч качан дааватты тыюу деген ал жерде максат жок. Ошондуктан урматтуу өз туугандар, ошо эки чоң айырманы билип коелу. Дааваттын эшиги ачык экенин анык билели, даават кылышка тыюу жок. Бирок жанагындай даават деп туруп, ошонун аркасында чектөөлөр, системага айланышып кеткен кыдыруу жолу бул ислам дааватына тиешеси жок экенин анык билип коюшубуз керек. Анан эки ишти бири-бирине, эки нерсени аралаштырып алып, ошонун аркасынан ызчууну көтөргөн болбойт. Мусулман баласы акыл эстүү болуш керек. Бир нерсени таразалайм деген болсо, илим алып, Куран сүннөттүн негизин ошону таразалап, анан ошол нерсеге өкүм бериш керек. Аллах субхана таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману ла туқаддиму байна ядай Иллахи ва расулихи ваттақуллаха инналлаха самиун алим." Алла таала айтып атат: "О иман келтиргендер, Алла тааланын жана анын элчисинен озуп алдыга кетпегиле. Алла тааладан коркуп такыбачылык кылгыла. Чындыгында Алла таала угуучу жана билүүчү" дейт. Демек Аллах субхана таала биздин ар бир айткан сөзүбүздү угат, ар бир сүйлөгөн сөзүбүздү билет, ар бир ниетибизди билет. Кандай ой ойлобойлу, кандай сөз сүйлөбөйлү, кандай иш кылбайлы, ошонун баары жоопкерчилик мойнубузга жүктөлөт. Кийин кыямат күнү Аллах субхана тааланы өкүнүп калбайлы. Сүйлөгөндө дагы жанагындай жаман сөздөрдү сүйлөп, кызыгандуулукка алдырып, мамлекетке же башка адамдарга тил тийгизип, алардын кадыр баркына шек келтирип албайлы. Анткени бул күнөө иш. Ошондуктан Алла айтып атат: "О иман келтиргендер" деп. О иман келтиргендер дегенде дароо момун баласы кулагын төшөш керек. Аллах субхана таала мени эмнеге буйруган атат? Эмнеге чакырган атат? Кайсы нерсени буйруган атат? Даяр болуш керек. Жана ошол буйрулган нерселерди, буйруктарды дароо аткарганга, нафсиси менен, жаны менен, денеси менен кабыл алып, дароо аткарганга даяр болуп туруш керек дайыма. Мына ушул чыныгы мусулмандын сыпаты. Мусулман адам Алла таала айтты, анын пайгамбары айтты дегенде ошого толугу менен баш ийиш керек. Мына бул жерде айтып атат: "О иман келтиргендер, Алла тааладан жана анын элчисине озуп өтпөгүлө" дейт. Мунун мааниси, кимде ким динде илимсиз сүйлөгөн болсо, же илимсиз бир ишти аткарган болсо, демек ал Алла таалага жана элчисине баш ийбей, өз билемдик кылган. Ушул Алла тааладан, пайгамбардан озуп кетүү деген ушул. Өз алдынча өз билемдик кылып бир иштерди чыгарып, анан ошону динден деп таңылоо. Ошондуктан биздин ар бир ишибиз Куран сүннөттүн таразасы менен таразаланыш керек. Эгерде мына могул иш динден деп айта турган болсоң, же могул сөз динден деп айта турсаң, ошону далилдешиң керек. Далили жокпу, аны кыла албайсың. Кээ бирөөсү айтышы ыктымал, мына пайгамбарыбыз кыдырып даават кылган эмеспи? Көчөдө даават кылды. Пайгамбарыбыз кыдырып даават кылган, көчөдө кылган, базарда кылган, жолуккан адамга даават кылган. Мунун айырмасын айтып кетпедикпи? Жөн гана көчөдө жүрүп, бирөөгө жолугуп калып же бирөөнүн үйүнө барып даават кылган эч ким тыйбайт бул жерде. Бул жерде системалашып калган кыдырууну айтып атабыз. Атайын жол жоболору менен, өзүнүн эрежеси менен топтошуп алып, бир системаны, мыйзамды киргизип, ошонун негизинде кылган даават жолун айтып атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кыдыруунун эшигин кенен кылган. Жанагы система салыла деген эмес. Ошондуктан мына ушул жолду бардык аалымдар аткарып келген. Ошонун ичинде 4 мазхаб ээлери. Мына Кыргызстанда тараган Ханафи мазхаб. Ханафи мазхабын башчысы Абу Ханифа Нуъман ибн Сабит рахимахуллах. Жана анын шакирттери, жана аларды жолдогон көптөгөн аалымдар. Алар мындай жол менен эч качан даават кылган эмес. Мына ишенбесеңиздер, бул мазхабдагы диний китептер толтура. Ошолорду карап көрүңүздөр. Ошолор даават кылганда ушундай жол менен кылышканбы? Ушундай жол менен чакырышканбы? Жок, андай кылышкан эмес. Бул жеке эле биздин мазхаб эмес, башка 4 мазхабта тең жок бул. Куран сүннөттө да жок. Мындай система менен, топтошуу жолу менен кылынган даават. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, жакшы ойлонолу. Даават десе эле тар түшүнүк менен түшүнбөйлү, кенен түшүнүк менен карайлы.
Альхамдулилля, дават бул башында айтып кеткендей чоң иш, чоң сооптуу иш. Ар бир мусулман, эркек аял дават кылганга белсенип, дайыма даяр болуп, дайыма дават кылып жүрүш керек. Муну эч ким тыйбайт. Ол тыйылып аткан нерсе ошол жанагындай системалашкан түрдөгү кыдыруу жөнүндө гана болуп атат. Анан муну биздин бийлик жөн жерден гана ойлоп тапкан жок. Муну кеңешүү менен, издөө менен кылып чыгып атат. Анан ар бир мусулман өзүнүн мамлекет башчысына күнөө эмес иштерде баш ийиш керек. Моюн сунуш керек. Бул ахли суннанын акыйдасы, мусулмандын акыйдасы. Аллах субхана таала Ниса сүрөсүндө да ошол нерсе буйруган. О ыйман келтиргендер, Аллах таалага жана элчисине баш ийгиле, жана өзүңөрдөн болгон башчыларга дейт. Демек өзүбүздөн болгон башчылар күнөө эмес иштерди кылган болсо, буйруктар чыгарган болсо, биз ага баш ийишибиз керек. Кээ бирөөсү айтышы ыктымал, бул даватты тыйып атпайбы, аны күнөө болуп атат. Жок, ошол туура эмес түшүнгөндөн ошо адамдар ушинтип ойлоп атат да. Даватты эч жерде тыйган жок. Ачык айтып атышпайбы? Дават тыйылбайт. Дават жүрө берет. Болгону жанагы ирээттелет деп атат. Жанагындай кыдыруулар орунга салынып, ирети менен болот. А биз аны баяндап кеттик. Шариатта жанагындай топтошкон, системалашкан кыдыруу бул шариатта жок. Куранда да, сүннөттө дагы, аалымдардын китептеринде да жок. Бул качан гана 1926-жылы гана чыккан бул система. Ошону жакшылап түшүнүңүздөр. Ошондуктан бул даватты ирээтке келтирүү бул күнөө эмес. Балким даватты жакшыртуу, жакшы жолго салуу болуп саналат. Иншалла. Эгерде ушул мыйзам жакшы пайдаланган болсо. Ошондуктан эки нерсени аралаштырып албайлы. Демек, мусулман баласы жакшы иштерде, күнөө эмес иштерде өз башчысына баш ийиш керек, моюн сунуш керек. Антпесек адам баласы күнөөкөр болот. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык хадиси бар. Бул хадисти ушу Бухари, Муслим риваят кылат. Убадат ибн Самиттен сахаба бизге кабарлап атат. Алар ошо сахабалар менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга убада беришип, баш ийип, моюн сунабыз деп убада беришкен. Ошол убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, андан кийин пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин мусулман башчыларына баш ийип, моюн сунууга убада беришкен. Ошондо ошол сахаба айтып атат, пайгамбар сөзүндө айтып атат: "Баянаху аля сам'i ва та'a фи маншатина ва макрахина ва усрина ва юсрина." Биз ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга убадабызды бердик. Кайсы иштерде? Бизге жаккан иштерде, жакпаган иштерде, кыйынчылыкта, жыргалчылыкта баш ийгенге деп атат. Демек, ар бир мусулман ошол нерсе даяр болуш керек. Эгерде кандайдыр бийлик тараптан бир буйрук, өкүм чыккан болсо, мыйзам чыккан болсо, ал бизге жакпай калса, биз ошого карабастан баш ийишибиз керек. Ал жеңил болсо дагы, оор болсо дагы, бизге жакпай атса да баш ийиш керек. Мына чыныгы мусулмандын бул сыпаты. Мусулман баласы ошондой болуш керек. Эң негизгиси күнөө иш болбосо болду. Күнөө иш боло турган болсо, анда күнөө ишке баш ийүү болбойт. Биз азыркы мыйзам болсо эч качан күнөөлөрдүн катарына кирбейт. Мына баяндап кеттик. Ошондуктан ар бир мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткендей, ошо пайгамбарыбыздын хадисин бизге жеткирген сахаба айткандай, жаккан иште да, жакпаган иште да, кыйынчылыкта дагы, жыргалчылыкта баш ийишибиз керек. Эгерде биз өзүбүздү чыныгы мусулман деп эсептесек, Алла таала айтты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дегенде дароо моюн сунушубуз керек. Дароо ошол нерсеге баш ийишибиз керек. Эгерде баш тарта берген болсок, баш ийбизде өз билгендик кыла берген болсок, же орто жолдогу кээ бир адамдарды ээрчип кетип, ошолордун айтканына ишенип, же чала була илим алып мен даватка каршы кылып атып, даватты жаап атыптыр деп жалгандар айткан болсок, унутпаңыздар, Аллах субхана таала алдында жоопкерчиликти көтөрө турган, жооп бере турган күн келет. Ошондуктан Алла таала жогорку аятта айтып атат: "Инналлаха самиун алим." Акыйкатта Аллах субхана таала угуучу жана билүүчү дейт. Баарыбыз айткан сөзүбүздү угуп турабыз. Ошондуктан билип билбей сүйлөп алып мамлекетке бүлүк салбайлы, туура эмес маалыматтарды таратпайлы, ынтымакка чакыралы, кабыл алган мыйзамдын ушул жерин, ошо даватка байланыштуу жерин жакшы түшүнөлү. Албетте мыйзамдын башка тараптары бар, аны жоопкерчиликтүү адамдар өздөрү талкуулап, өздөрү көтөрүшөт. Биздин айта турган жерибиз ошол мыйзамдын ушул жерин гана баса белгилеп, айталы деп чечип кайрылып жасап атабыз. Аллах субхана таала эли жерибизге тынччылык берсин, туура илимди насип кылсын, ар кандай адашуу ойлордон жана кызыккандуулуктан баардык мусулмандарды сактасын.